санчылар, нумерологтор 3000 жыл артық есептеп, тарихи оқаларда 3000 жыл алдық есептешет да. Демек, ағалам бүт сандардан тұрады. Азырқы мына 21-3 миң жылдық қылым бұл цифрологияның қылымы. Цифр арқылы дүйнені башқарышады. Адамдың мұрдағы учурларда адамдын соғыш учурларында бир мамлекетте басып алып, адамдын денесин кулулуп атса, азыр адамдын жан дүйнөсүн кул жасоо, анан адамдын мээсине эмне деп ойлонорунга чип коюп алып, бир цифралар аркылуу башкарып атышат. Кийим дүйнөдө ошо космос цифра, өзү цифрология, өзү цифра, өзү космос. Демек, ошо космосто туруп алып, адамдын аң сезимин башкаруу маселесинде аябай дүйнөлүк саясатчылар умтулуп атышат буга, эми таасир талашуудагы. Демек, биздин жашообузда математика илимдеринин падышасы ошондон улам. Ал эми сан илими, нумерологияны математиканын удайыл деп илимпоздор арасында айтылат. Ал эми мисалы Жусуп Баласаганда эле алсак, билип ал, азырдагы келечекте дейт, байланган жашоо тагдырын бүт эсепке дейт. Ал эми пайгамбар Мухаммед пайгамбар өзү санчы болгондон улам сандардын чечмеленишин билбеген илимпозго деп көп нерсе караңы деп айткан. Демек, бардык нерсе биздин төрөлгөндөн өлгөнгө чейин, өлгөндөн кийинки дагы денеден жан чыгып кеткендеги жашообузда аркы дүйнөдө математика бар экен.